Мурунку бир сабактарыбызда ушул жөнүндө бир аз айтканбыз да. Азыр айта турган темабыз жөнүндө айтканбыз. Же болсо мындай психикалык жагынан жабыркаган адам менен руханий ооруп аткан адамдын айырмасын бир аз айтканбыз. Бирок ушул эле мезгилде көп убакыттарда бул түшүнбөй туура эмес түшүнүп калышы да мүмкүн болду. Көбүнө түшүндүрө албай калгандай болдук да. Бирок ушул сабакты мен дагы улайын дедим. Иншалла бул бизде эмеде үммөт кежиде бар, ошондо болсо да бир аз болсо дагы бул жаңылайлы машалла. Караңыздар, көп убакыттарда сиз менен биз даарыланганы барганыбызда биринчи больницага барабыз, бейтапканага барабыз. Бейтапканаларга барганыбызда бизде көптөгөн мындай текшериле турган жайлар бар. Баштан аяк же болсо ушуну бүткүл дене мүчөңдүн баардыгын текшерип чыксаң болот азыр. Керек болсо мындай кирип туруп, бүт бөлүп 3D кылып коет азыр. Каягаң ооруп атканын мындай мынтип көрсөтүп коет экен. Кара. Бирок ошондой болсо дагы биз ошол көп убакыттарда бүткүл оорунун баарын көрсөткөндөн кийин, денеңдин баарын эч бир оору табылбагандан кийин бизи психотерапевтке жөнөтөт. Психотерапевтке жөнөткөндө ал жерден эмнекен сиздин акыбалыңызды сурап туруп, мындай сиз менен бизге көп убакыттарда эмне жазып берет? Антидепрессант жазып берет. Же болсо мындай сиз менен биздин нервтерибизди токтотуп же болсо мындай алсыратып бир аз болсо дагы мындай уктатуучу дарыларды көбүрөөк кылып беришет. Эми анын эмечиндеги көп нерсени түшүнө албайбыз. Бирок ошондо болсо дагы биздин ошо психотерапевт бир туугандарыбыз бизге көпчүлүк убакыттарда дарыларды беришет. Биз эмнекен ошол дары менен гана жашап калабыз. Бирок эми караңыз, ошол менен бирге эле ошондон да айыкпай койгондон кийин анан биз эмне издейбиз? Руханий дартты дарылоочу дарыгерлерди издейбиз. Биринчиси эле бизде ошол жана дарылай турган адамдарды издегенде эмне деп издейбиз? Интернеттен издешет. Ушундай бир жанагындай бир өзүлөрүнүн интернеттин ичинде Инстаграмдан, Фейсбуктан дагы бирдемкелер издеп тургандан кийин өзүнүн эмесин тапканга аракет кылат. Кээ бир убактарда адам ооруганда, аябай катуу ооруп кыйналып кеткенден кийин анын ичи бар бир болот. Көз ачык болобу, молдосу болобу, табы болобу, иши парапсихолог болобу, иши барып туруп бирөөнү айыгыш керек болот. Эми караңыз. Анан барганда бизге ар ким ар кандай диагноздорду коет. Сени окутуп салыптыр. Сен ушундай болуп калыптыр, сага жин кирип кеттир. Деп ушундай кылып эме кылышат. Биз ошону издеп, эмне кылабыз? Анан дарыланганга аракет кылып баштайбыз. Жашоо негизи ушундай го, күрөшөбүз субханалла. Анткени баары бейишти кааласа да эч ким өлгүсү келбейт го, туура? Бул жашоодо субхана бир аз болсо да жашап калганга аракет кылат. Бир дем болсо дагы. Эми Алла Таала акыйкат жакшыраак билет. Эми караңыз. Биз ошол нерседе көп убакыттарда туура эмес диагноз коюунун себебинен көп биздин бир туугандарыбыз эмне болуп атат? Өзүнө өзү мындай жанагындай зулумчулукка жолсо акырында ошо менен өлүп калуу коркунучу менен жашагандар көп. Эми сиз менен биз ушул нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Мисалы, ислам ачылган китеп сыяктуу. Эч бир жерде эме жок. Мындай жашырылган нерсе жок. Шарият ушундай ачылган нерсе, анда бүт нерсе чачылып мондай берметтей болот, шуурдай болуп чачылып турат да. Анын любойун алып колдонсоң болот. Мында эч бир мындай мистика же болсо ушундай бир исламда мындай бир жанагындай бир кандайсың бир андай бир ухти дей турган нерсе жок. Ислам субхан ушундай дин, мында бардык ачык. Эгер ушуга жашай турган бактылуу болсоң, ушуну кабыл албасаң бактысыз болосуң, болду. Эми ушул жакта дагы адамдардын өмүрүнө же болсо мындай жан дүйнөсүнө жардам бере турган Алла Таала Куран экенин айтып койду Куранда. Куранды биз шифа үчүн жараттык, силердин рахмат үчүн жараттык, силердин рахмат жана шифа үчүн жараттык, коомдор үчүн жараттык, көптөгөн нерсеси бар да. Түшүрдүк, силерге бердик деген аяттар аябай көп экен, кара. Эми биз бүгүн ошол Куран боюнча шариятыбызда кандай аалымдардын тажрыйбасында кандай деп карайбыз. Бир адамда жин бар бекен, же болсо көз тийген бекен, же болсо субхана хасат болгон бекен, бул эмне менен жабыркап жүрөт? Ошол чындыгында эле балким мындай физиологиялык, организмге оорутабы же болбосо ошонун акыл мээси ордуна келбей атабы, ошону карайт экенбиз. Биз өзүбүздү
дарылаштан мурда биринчи өзү симптомун туура билиш керек. Ошол нерсе физиология жагынанбы же болбосо чынында эле эмне экен руханий оорубу же болбосо ошол адамда жан дүйнөсү кыйналып турган жиндерден же шайтандардан көз тийгенден же касаттан экенин карайт экенбиз. Эми бизде бул 3 нерсе бар экен да. 3 нерсе бар экен. Адамдын сырткы көрүнүшүндө адамга жабырка берип турат экен дайыма. 3 нерсе. Бул 3 нерсе бизди кадимкидей эле оорутат экен. Кириңиз. Биринчиси бул адамдын кайгыруусу. Ошол мисалы кайгырганда бул бүт баарыбыз кайгырат экенбиз да. Ар кандай кайгыра беребиз. Бирок караңыз. Кайгырганда адамда эмне пайда болушу мүмкүн? Адам мындай жан дүйнөсү кыйналып, өзүнө өзү батпай, ушундай кыйналышы мүмкүн экен. Кээ бир убакта bir kişine vakitga çeyin kaygır olur ekan, gördük. Kechke çeyin şunda bir neçe gün жүрөт экенбиz. Misal kүйөөсү менен урушса, kүйөөсү аял менен урушса, бала бакыран урушса, ата-энеси менен уруша турган болсо, же жакындарын уруша турган болсо, эми ал адамда кайгыруу болот экен да. Эми бул жерде кайгырууда адамда мындай жанагындай бир нече оор пайда болуп калышы мүмкүн экен. Биз муну алып салабыз. Кайгыруудан келген нерсени алып таштайбыз. Эми экинчиси адамдын ошол капалануусу. Кайгыруу өзүнчө капалануу өзү билесиздер, мындай адамда дискомфорт болот го, переживание деп коебуз го. Ошондой бир адамда переживаниянын себебинен дагы эмнекен оорунун бир сырткы көрүнүшү пайда болот экен. Биринчиси анын эмнекен кан басымы эмнекен бат-баттан согуп башташы мүмкүн. Мындай айтканда эмеси касымга кечип калды, мындай кан тамырдын согушу көп болуп калышы мүмкүн. Билесиздер, жөнөкөй адамдыкы эң жакшысы 65-тен 90-га чейин негизи. Андан өйдө уже бул айтканда жана жүрөктөгү стенокардия, тахикардия деген ушундай бир өзүнүн оорусу бар го, ошол нерсеге алып барат. Эми караңыз, адам качан ушундай переживать эткенде, капаланып кайгырганда жанакындай болгондо, анын эмне болот экен? Биринчиси кан тамыры, кандын согушу көбөйүп баштайт. Анын дем алуусу мындай көбүрөөк болуп баштайт. Улам эме болот, жосо деп буну жетпей ушундай бир адамдарда эме пайда болот экен. Кийинкиси ал адам мындай ысышы мүмкүн, ошол мезгилде үшүшү мүмкүн экен. Эмне үчүн дегенде баягы адамда мындай бир калыптагы акыл нормасы, акыл нормальный болуп, башы бир калыпта болбогон себебинен ал эмне болушу мүмкүн? Көбүрөөк эме болуп кайгырган себебинен жана ошо капаланган себебинен переживать эткенден бир калыпта болбойт экен. Кийинчиси өзүн өзү күнөөлөө. Ошол эле мезгилде өзүн өзү күнөөлөш, бирөөнү күнөөлөш, же болбосо мындай айтканда бир жол таап кетейин деп изденүү боло берет экен да. Бирок бул дагы бир нече убакытка чейин болот экен, анан токтоп калат экен да. Ал мисалы күйөөсү келип туруп кечирип койчу деп койсо, аялы кечирип койчу деп болсо, бала бакырасы мындай бири менен мындай жарашып кете берет экен да. Бул адамдын субханалла эмне мындай ага көп деле эменин кереги жок экен. Балки биринчиде адам качан аябай капаланып турган, экинчиси болсо переживать этип турган мезгилде ал жөн эле Куран угуп, же болсо жөн эле отуруп, же болсо бир шарият китептер окуп турган болсо адам айыгып калат экен да. Бул күнөө турбай, бул сооп экен деп айыгып калат экен. Бул адамга тиешеси жок. Ал адам эч нерсе болгон жок. Бизде автоматически окуп салып жүрүп калышат го. Кийинкиси үчүнчү нерсе бул депрессияга түшүү. Депрессия. Бул башкалардан айырмаланып турат да. Бул качан адам депрессияга түшкөндө биринчиден дайым такай чарчоо пайда болот. Чарчоо. Менен бул чарчоону мындай түшүндүрүп бергенде, мындай бир үстүңдө монда бир нерсе басып тургандай чарчоо болот да. Бул көз тийген менен жиңиргендеги эмедеги башкачараак. Мен кийинчерээк түшүндүрүп берем. Муну түшүндүрүш да бар да негизги бир убакта. Бирок дайыма депрессияга түшкөн адам ушундай бир чарчап турат. Өзүнө сүйрөп тарта албай калат. Кийинкиси анын тамак жегиси келбей, аппетити бузулат, уйку бузулат, концентрация деп коебуз, же болбосо мындай бир нерсени кароодо, ошол нерсени керек болсо китеп карап атканда көздөрү ушундай талыкшып ооруп, ушундай кыйналат. Же болбосо мындай айтканда адамдардын арасында баргысы келбейт. Же болбосо эч бир нерседен рахат ала албай калат. Бул депрессия. Кийинкиси ошол эмеде көп убактарда ыйлап баштайт. Любой нерсеге ыйлап баштайт. Бир нерсе болсо сүйүнсө да ыйлайт, капа болсо да ыйлайт. Бул эмнекен? Бул адамдын акыбалы ушундай экен да. Бул адам сөзсүз психотерапевтке барып көрүнүш керек да. Бул иши. Муну менен ал адам айыга албайт дейбиз. Бирок алымдар айтат, мында дагы Куранга келип көңүл бура турган болсо, Куран окуй турган болсо, уга турган болсо, иншалла ал адам мындан айыгып кетет дейт.
Эми биз сырткы келбетин карадык. Сыртын. Бул сырты дегенибиз ошол адам качан жанакындай болгондо бул сырткы белгилери. Бул адам бул мындай руханий оорукчан эмес бул. Буга көз тийген эмес. Бул адамда естественный состояние адамдын дайыма болуп турат. Жашоодо болуп турат. Урушуп кетиши, кайгырышы, капаланышы, стресске, депрессияга түшүп турушу дайыма бар. Бул боло берет. Ал эми ошол эле мезгилде адамдын жан дүйнөсүндө кыйналып тургандагысын билүү кандай? Ошол руханий дарт экени сенде кандай экени анын белгилери бар. Руханий дарт сендеги. Биринчиси мен баардыгын бир кошом азыр карап туруңуз. Көз тийгендегисин, жин киргендегисин, дубаланып калгандагысы баары. Биринчиси ошол адам эмнекен дайыма Алланы эстөөдөн өзүн тартат. Намаз окугусу келбейт ал. Намаз окуттурбайт аны. Мүмкүн эмес. Ал намазга келем дегенде эле бүттү. Субханалла, же жыгылат, же болсо ушундай нерсе болот. Ушундай бир адамда жүрөгүндө мондай кыжалатчылык пайда болот да. Даарат ала баштаганда керек болсо гусул албай да коюшу мүмкүн. Жоолук салынып хижап кийип алышы мүмкүн, сакал моңдошу мүмкүн, бирок намаз окубайт да. Эмне үчүн ал окуттурбайт. Бөтөнчө намаз окутпаганга аракет кылышат. Намаз окуп баштаганда эле ал адамда субханалла ичинде бир ысыктык пайда болот. Же болсо ушундай бир мындай бир намазга күмөн салат. Сен окуп аткан намаздарың эки жүздүүлүгүндөй болуп атат. Сен эч бир хушу жок, сен берилип окуп атасың деген сөздөр болуп атат. Сен берилип окуп атасың. Сен лучше мынтпай окубай эле койбойсуңбу деген баягы васвасалар боло берет. Бул адамдын ичинде эмнекен жини бар же болсо бир нерсе анын сыртында болуп турат деген сөз экен. Көп мезгилдерде эмнекен аларды мен сага сыйынуудан тартамын деген да. Куранда аят бар да, шайтан ушундай айтат да. Сага сенден башкага сыйынтам деген да. Адамдар башка нерседен рахат алып башташат. Кечке чейин кино көргөндөн рахат алып калат. Мисалы, сериалдарды көргөнгө адат кылып алышы мүмкүн. Жалаң эле ошол нерсеге башы менен сайылып калышы мүмкүн. Ошол мезгилде музыка угууга өтүшү мүмкүн. Ошол менен андан кийин субханалла жанакындай бир мындай кандай десем бир арактан, тамекиден, башка бир нерселерди кылган, же катуу бийлегенди жакшы көрүшү мүмкүн. Өз алдынча калып калган мезгилде ушундай бир эме кылышы мүмкүн, бирок эч качан намаз окубашы мүмкүн. Бирөөнүн көзүнчө намаз окушу мүмкүн. Бирок өзүнчө жалгыз калганда эч качан окутпайт. Ошону түшүнүш керек, субханалла. Дайым такай баштын оорушу. Бирок буга эч бир физиологиялык мындай причинасы болбойт. Причинасы болбойт анын. Без причина эле баш ооруй берет. Bir gün bir ağırsa bir gün bir adamın başı tegereniyle oruyu verir. Bu oşal adamın ruhani dert var ekendigin belgisi tuğanlar. Oşun düşünüş gerek. Bu anın darısız bolboyt. Kança darı hiç ayıkpayt. Al uşul nese zıngıra öyle oruyu. Anın prichinası subhan oşalın başında cin boluşu mümkün. Oşal mezgilde subhan oşalın adamga hasat bolup kalışı mümkün. Oşal mezgilde subhan adamga köz katı tiyişi mümkün. Mına bul nese ошол адамга дайыма эң биринчиси башы ооруй турган болот. Кээ рүкү кылганга да кыла албай калат. Анткени рүкү кылып баратканда ушундай баягы салаңдап, ушундай бир эме болушу мүмкүн. Бир орунга тура албай салаңдашы мүмкүн. Кийинкиси дайым такай мындай улам эле жинин ачуусунун бат-баттан келип турушу. Жөнтөн туруп эле ачуусу келиши мүмкүн. Мындай бир нерсеге мындай эчтеке кылбасы эле болсо эле мындай эле карап туруп деле монда бөтөлкөнү карап туруп деле бул эмне деген бөтөлкө? Нормальный бөтөлкө чыгарып койшпойт беле? Деши мүмкүн. Бирөөнү кийинип кетип барган көрөт да мындай эмне деген кийинип алган тетиги? Мындай нормальный кийинбейби? Деген өзүнүн өзү мындай бир ошол адамды мындай жиниге ачуусун келтире турган даражага апарып коет экен. Бул эч бир себеби жок. Ачуу келип пайда болот. Себеп жок. Бирок кирдигимде бир нерсе автоматик жакпа калып бүтүп кыйкырып баштайт адам. Андан кийинкиси мындай кайдыгерлик. Жолсо мындай карап туруп деле, турабы? Бирөө сүйлөп атышы мүмкүн, сен укпайсың. Сага бирөө сүйлөп атат да, сонун сөз сүйлөп берип атат да, бирок сенин көзүң дагы өзүң да башка жакта жүрөсүң. Бирок угуп атасың. Ошол мезгилде субханалла үйүңдөгү желе басып кеттиби, акташ керек бекен, эшиктин алдында эмне бар, эмне жок, ал жөнүндө сен ойлонбойсуң. Үстүнө монда турса деле басып кете бересиң.
Могундай толтур адам акча жыйнап койсо деле мынтип акча экени деп мынтип басып кете бересиң. Мындай секирип өзүнө үстүнө басып кете бересиң. Кереги жок ага. Адамдын максат жок калат. Кийинкиси унутчаактык. Унутчаактык бул мындай кандай десем мындай көчөгөн эле мындай бир нерсени коюп койгон жерге бар, ийнени коюп койгон жерге таап алган адам бүгүн жөндөн жөн унутчаак болуп баштайт. Унутчаактык пайда болот. Унутчаак болуп калат. Мисалы каяка койдум эле? Азыр мисалы коюп чөнтөгүндө коюп издей бериши мүмкүн. Колуна соткасын коюп, соткамды көрдүңөр дей бериши мүмкүн да. Обычный эле нерсе субхана. Бирок бул эмне экен? Ошол адамдагы бар. Бул адамдын руханий дарт бар, же жин бар, же болсо көзүккөн, же болсо адамга баягы хасат өтүп кеткен, же болсо окутулган адам, кара дубаланган адам белгиленет. Кийинкиси денедеги мындай дененин алсыздыгы. Же болсо ошо дененин бул мындай нык болуп турган адамдыкы шалбырап кетиши мүмкүн. Шалбыраган адамдыкы каттуу болуп калышы мүмкүн да. Мындай айтканда адамдын естественный денедеги состояниясы өзгөрөт. Адам денеси өзгөрөт. Өңү өзгөрөт. Дененин өңү өзгөрөт. Денеде ар кандай цыптар пайда болушу мүмкүн. Кара, бөйрөктүн тушунда, буттарда жанагындай бир өзүнчө эмелер пайда болушу мүмкүн. Мындай кара белгилер пайда болот. Мындай бир тактар пайда болот. Тактар көп аялдар субханалла эмне кылат? Беттерине так басканда ушунун жабыштığını тональный крем деп айтат, бирок билбейт да эмне менен бүт нерсени кылып көрүшөт, бирок ал кетпейт да. Көбүнчөсү ушундай мында бир узун так болуп калышы мүмкүн, пешенесинде, мурдунун үстүндө болуп калышы мүмкүн. Айтып берет да, бул күндөн же болсо бала төрөгөндөн дейт. Жок, субханалла. Бул нерсенин баардыгы тең андан болбойт. Денеде эмне пайда болот экен? Алсыздык же болсо мындай дененин өзүнүн мындай мындай теринин, дененин, эттин шалбырашы пайда болот дейбиз. Эт шалбырап баштайт. Адам басып баратканда шалып. Неестественный семирип кетүү. Ал семирип кетүү, ал шишип кетүү болуп эсептелет. Ал семирип кеттиğini ойлоп атат, шишип кеткен болот ал адам. Ал семиздик эмес ал шишик. Ошол мезгилде субханалла мындай таптакыр арыктап кетиши мүмкүн. Ал адам арыктап башташы мүмкүн. Бул денедеги өзгөрүүлөрдүн бири болуп эсептелет. Бирок буга медицинский определение жок. Ал адамдан бүт баардыгы соо болуп чыгат. Кан тамыр, ДНК-ны бери эсептей турган болсоң да таза болуп эсептелет экен. Кийинкиси жалкоолуктун көбөйүшү. Жалкоолуктун эртең көп деп коет го. Ошондой эле эртең кылабыз да эми, эртең. Же болсо кереги жок болуп калат ал нерсе. Ал мага кереги жок дейби. Бул мага кереги жок. Түшүнүп атасыздарбы? Кийинкиси түн ичинде уктап аткан мезгилде тердөө. Бирок тер муздак тер баса баштайт. Муздак тер. Жосо өзүнчө адамда мындай тер бар. Тер дегенде бөлүк болуп тер дейт. Өйдө жагы биринчи тер дейт, андан буту тер дейт, анан кол буту ысыйт. Ушундай берет. Мындай айтканда бир тараптуу болот. Кээ бирде туруп жөн эле башың эле тердей бериши мүмкүн, калган жагы үшүп атышы мүмкүн да. Кээ бирде субхана сен бутуң эле ысышы мүмкүн да, калган жериң баардыгы тең муздап турушу мүмкүн. Мындай айтканда адамдын эмеси өзгөрүп турат экен да. Көп убактарда денеси ушундан өйдө ысыйт. Ошол менен тер деп баштайт. Тер басат, муздак тер. Бул адамга же болсо катуу хасат көрө албастан, адам көрө албастан өткөндүгү, же болсо ал адам эмне болгондо болсо көз тийген мелиси болот. Ошол менен бергеле түнкү уйкунун бузулушу. Уйкунун бузулушу туугандар, эгерде ошол 3 күндөн ашып кетсе, анда автоматически субханалла сиздер мындай сөзсүз рукуяга катышыңыздар керек болот. Кимде-кимдин уйкусу бузулган болсо, ал адам жанагы уйкунун дарысын ичип уктабасын. Эгерде ошону бир 4-5 күн уйкунун дарысын ичип уктап ала турган болсоңор, андан кийин андан кутулуш оор болот. Ошол себептен кимде ушундай акыбал болуп кетсе, анда эмне кылсын? Сөзсүз субхана Куранга кайрылсын, субханалла, окутsun. Анткенсе уйкуда качышы, ошол уктабай калышы. Анын бул эмедеги мындай руханий дарттын бар экендигин белгиси болот. Ошон менен бергеле төштөгү кысылуулар, аба жетпей калуу эмес, кысылуу болот мындай. Бир нерсе кысып атканда, бир нерсе үстүнөн басып тургандагы болушу. Ошон менен бергеле ошо төшүңдө бир нерсе ошо тургандай болуп эле, ар жыл бери жылып аткандагы сезим. Bir gün qarasang bul töştөт, bir gün qarasang bul töştөт, bir gün qarasang arkada, bir gün alda. Bul nerse bunday adamды şu töş jagында daima subhanallah emneken uşul oor payda bolot. Kийинкиси gülüp iylay beriş. Turup turup эле gülüp, turup turup iylay berdi. Gülüp turup, gülüp iylep, uşunu qarasang turup эле gülüp ketip barат эле iylep başlaşı мүмкүн.
адамда мындай айтканда психикалык мындай астения деп коет, мындай акылдын адамдын психологиясы бузулуп баштаганын белгиси болот ал. Адам ошо жин киргенде адамга өзүнүн состояниясына алып киргенге аракет кылат. Ошо мен айтайын деген нерсем ушул. Адам өзүнүн возрастынан эгерде жин андан өйдөрөөк боло турган болсо, мындай жаш улуу боло турган болсо, ал ошонун возрастына кирип калат. Эгерде кичинекей боло турган болсо, ошонукуна кирген болот. Акыл даражасы менен. Кээ бирлер мындай бетиңди өзгөртүшү мүмкүн, кемпир болуп калышы мүмкүн, чал болуп калышы мүмкүн. Же болбосо субханалла жаш боло турган болсо, мындай жанагындай чачтарын боёп, өзү неметип жаш болгусу келип эле, сүйлөгөн сөздөрүндө өзү 70 болсо да жаргондуу сөздөрдү сүйлөп эле, ушундай нерселерди кыла берет субханалла. Аял болсочу мындай жанагындай көбүнчөсү жана кемпирлердин тырмактарын боёп алып эле, анан чачтарын кесип алып, мындай жинси кийип атат го. Ошолордо жин бар деп коймойнчу. Эми баягы көңүл албаңыздар, бирок көбүнчөсүнө мен ушундай өтүп андан окуп баштаганда эле ошондой болуп калат да. Бул өзү ушундай болот. Өзүңдү аябай жаш сезгиң келип эле орунга отура албай атасыңбы? Анда welcome. Куш келипсиз Рукуяга дейбиз. Ушундай нерсе. Ушундай. Машалла. Ошол менен бирге эле уйкудагы түштүн бузулушу. Түштүндө учушу, качуусу, дайым такай бир нерсени кубалап жүрүшү, дайым такай бир нерсени кубалап жүрүшү, бирөө менен дайыма урушуп жүрүшү, бир нерсени талашып атышлыгы, өзүн өлгөн акыбалда көрчү, өлгөндөрдүн арасында жүрүшү, ошондой эле анын мындай эртең ушундай болосуң деген коркунучтуу нерселер, же болбосо турган мезгилде ушундай кыйкырып ойгонуп турушу, ошол менен уктап аткан мезгилде ошол адамдын жанакындай тиштерин кычыратуусу, ошол менен жана түнүшүндө уктап атканда сүйлөшү, ошол адамдын эмне экен, ушундай руханий дартка чалдыккан белгиси. Бул адамдын ичинде жин бар, же болбосо ошол адам окутулганын белгиси болуп эсептелет. Бул субханалла аныктан нерсе болуп эсептелет. Бул анык эле нерсе ошол эки. Бул сүйлөгөндө да мисалы сүйлөнүш эмеси бар. Балки бир адам эртең таасирленип уктап атканда ошол нерсени сүйлөй бериши мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде түн ичинде отуруп туруп өз алдынча бир башкача бир алам менен бирөө менен сүйлөшүп аткан болсо, же болбосо ушундай бир басып кете турган болсо, бир нерсе барса, ошол адамдар сөзсүз окутулуш керек болуп эсептелет. Ал адамдарда жин бар болуп эсептелет. Мен өзүнчө мындай чыгарып атам, бирок бул китепте ал жөнүндө айтпаптыр, бирок ошондой тажрыйбада ошондой. Ошол менен бирге эле өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында тургусу келбөө. Мисалы мындай ажыраштыруу сыйкыры бар, айтканбыз. Ажыраштыруу дуасы, кара дуа. Мисалы күйөөнү аялдан, аялды күйөөдөн, баланы ата-энеден, ата-энени баладан, достон ажыратуу, кошунадан ажыратуу, достон досту ажыратуу деп айтабыз да. Ошондой жана сыйкыр кара дуалар бар да. Мисалы ушул адам бул жерде уже үй бүлө жөнүндө айткан экен, үй бүлөсүнүн жанында отуруп калбашы, аялынын жанында тургусу келбеши, ошондой эле балдарын же болбосо аялдарын сабашы, ошол мезгилде субханалла күйөөсүнө аялдын кыйкырышы, ошол балдарын ушундай бир жаман көрүп, ошолорду бурчка такап алып сабашы, мунун баардыгы тең ошол адамда бир сыйкырдын же болбосо жиндердин бир таасири бар деген сөз болуп эсептелет экен. Субханалла, Аллах сактасын. Ошондой эле өзүнүн акылы жетпей турган нерселерди кылуусу, же болбосо өзүн өзгөртүүсү, татуировкаларды коюп башташы, чачтарын ушундай панктан мондай кылып коюп башташы, бир чачтарын бир жерин коюп алып туруп, бир жагын кесип салышы, мындай бияк жагын алып туруп, биягын кылып коет да мындайчы. Ошондой болушлугу, ошон бирге эле субханалла бир дене чачтагы мындай баштаган нерселерден мындай бир чачын калтырып коюп, мындай кылып өстүрүшү, ошон бирге эле субханалла катуу бир музыкага берилип кетиши, көчөдө туруп кыйкырып ырдап башташы, уяттын кетиши, эч нерсени уялбай калышлыгы, туруп эле сонун мындай баланын. Ошол мезде аракты ичиши, көчөдө зына кылып турушу, мунун баардыгы тең эле бул адамда ошол бир жаман нерсенин баардыгы болуп эсептелет. Ошон бирге эле көчө эле баардык нерсеге жетишип, иштеп, ушундай аракет кылып аткан адамдын эле бүгүн эч ким менен кошулгусу келбей эле үйдө отуруп калышы, чыдап салышы баардыгына. Отуруп калат, бирөөнүн эле көзүн карап отуруп калышы, бул адамга кара дуанын баардыгын белгиси. Ошондон бери эле ушундай бир ооруга чалдыгышы мүмкүн экен. Аны современный медицина, азыркы медицина айыктыра албашы мүмкүн экен. Аны айыктыра албайт экен. Канча дары ичип, канча нерсе кылсаң дагы айыкпашы мүмкүн экен. Эмне үчүн дегенде, ал ошол мисалы рак, жанагындай бир
дене мүчөлөрдө мындай денелердин кээ бирлери бар айтып атат, мен бул жер мынтип кыймылдап атат депчи. Булчуң эттер кыймылдап, мындай жанагындай бир нерв клеткалары эме болгондой болуп. Ошондой эле жанагындай бир эмеге эпилепсия, судорогага туш болуп калыш. Судорога жөнүндө келгенде эпилепсия жөнүндө айтабыз дайыма бул айгат. Эпилепсиянын баардык түрү айгат деп, мисалы эгерде бала төрөлгөндөн баштап ошондой болсо, айла жок эми, Аллах көрүп турат. Андай айыгып көрө элекмин. Бирок эгерде мындай айтканда 1 жыл болду, 2 жыл болду, адам мисалы бир 10 жашка чыкканда, же 5 жашка чыкканда башталган болсо, мурун жок болуп туруп, анда ошол нерселердин баары айгат деп айтабыз. Буга Куран иншалла шифа. Эмне үчүн ошого жин эмне кылат экен? Ага зыян берет экен. Ошону бирге эле жөндөн жөн эле аллергиянын пайда болушу. Ушундай бир мурдуңда аллергический насморк деп коебуз го мындай. Андай жиңкиреп агып эле бир нерсе жанагындай бир көзүнөн жаш агып калышлыгы, бул адамда эмне экен? Ошо руханий дарт дегендин белгиси болуп эсептелет. Мен азыр мындай силерге эме кылып бергенимде, мындай ойлошуңар мүмкүн да, бул чөтө бүт эле ооруну айтып сал депчи. Bunday oğru men olganda ayo köp. Больницанынчы 99% субханалла диагнозу жок оору менен оорушат. Ошол рактын жанагындай онкологиялык оорулардын көпчүлүгү субханалла ошол мындай 4-стадиясында болуп турган мезгилде дагы эгерде ошол рукуя менен таза бир нече убакыт субханалла, эгер конечно өлүмгө чейин уже жетип калбаса, айгат. Биздин практикабызда аябай көп бул жана. Ушул нерсе. Айыкпай койбойт экен, унутпагыла муну. Бул руханий дарттын белгилери ушундай болуп эсептелет. Аллаху акбар. Бул айтып аткан нерселерибиз дайым такай субханалла далил менен дагы, ошондой эле тажрыйба менен дагы тастыкталган нерселер. Алхамдулилла, Аллахнын каалоосу менен Куранда шифа өтө чоң. Бул айтып аткан нерсенин баардыгы тең анык чындык. Эми караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге эмне деген үйрөтүп кеткен. Бирок, жана мен башында айттым го, ушул сизге биринчи чыккан таза туура диагноздун себебинен сиз батайгасыз. Эгер диагноз туура эмес боло турган болсо, сиздин айыгышыңыз оор болуп калат. Ошон үчүн туура диагноз коюш керек. Көп адамдар субханалла эмнекен, эгерде мындай бир намаздарда жанагындай бир эстеп, ыткытып, ушундай бир кус келип кус албай аткан болсо, ошол эле мезгилде субханалла мындай бир жана айтып аткандай бир денелери күйүп аткан болсо, ошол адамдар билиш керек да. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн, менде деген жин бар го дешин. Көбүнчөсү сени окутуп салыптыр деп айтышы мүмкүн. Бирок ал окутулган адам эмес. Ал ошол адамдар көпчүлүктөрү 99%, көпчүлүктүн мисалы окуп атканыбыздын 99% эмне болот? Дайыма көз тийген болот. Көз тийүү, хасад, көз тийүү, ошондой эле көрө албастык өкө кадимкидей эле адамга жиндилик состояние алып келип коет. Жиндилик состояние. Сопсо адам алкаш болуп кетиши мүмкүн. Бүт успешный адамдар субханалла үйүндө отуруп калышы мүмкүн. Керек болсо жүрүп бараткан машинең дөңгөлөгү жарылып калышы мүмкүн. Ушундай нерсе. Эмне үчүн? Анткени себеп бул анык нерсе. Пайгамбарыбыз Аллах анын пайгамбары калп айтпайт. Аллаху акбар. Ошол себептен урматтуу туугандарым, биз билишибиз керек экен. Бул оорулардын баардыгы тең айгат. Бирок кантип айгат десек, Куранга көп убакыт бөлүү менен. Куранга көп убакыт. Эң жакшысы Куранды өзүңөр окуганыңар. Бирок эгерде Куранды окуганды билбесеңер, анда субханалла көп убакытка чейин угуу. Ошол менен бирге эле субханалла мындай бир тажрыйбалуу адамдардан мындай кеңеш алуу керек. Канткенде айгам. Караңыз. Эми мен баягыда бир түшүндүрүп бергем. Кара дуа менен көз тийүүнүн айырмасы бул китепте мондай жапсам кандай? Bir barak менен bir барактын ортосун көрүп атасыңарбы? Ушундай болот. Өкөнүн айырмасы ушундай эле болот. Ошол себептен субханалла качан силерге мындай бир сени кара дуаланып калыпсың, же болбосо сага көз тийиптир деп айтарда, ушуну эмне окуп аткан адам аябай жакшы билиши керек.
Антпесе, эгерде ушул көз тийген экен же болбосо, ал адам сени туура эмес дарылашы мүмкүн, сен анжанда жылдап айлап жүрө беришиң мүмкүн экен. Көп убакыттарда эки нерсе менен билсе болот. Биринчиси, сенин денең шишип атабы деген сөз болот экен. Эгерде сиздин денеңиз шишип аткан болсо, мындай бир толук денеңиз шишип аткан болсо, эмне экен? Айтабыз, сен анда сага көз тийиптир дейбиз. Эгерде бөлүнүп, бутуң өзүнчө шишип, колуң өзүнчө, бетиң өзүнчө шишип аткан болсо, анда сени сыйкырланган, сен дубаланган экенсиң дейбиз. Бирок бир нерсени унутпаш керек. Ошол адамда балким физиологиялык жагы да болушу мүмкүн. Ал адамдын бөйрөгү оорушу мүмкүн. Дейбиз. Бөйрөгүн карап туруп больницага жөнөтөбүз. Бөйрөгүн текшерсе, эгерде бөйрөгүндө эч нерсе жок болот болсо, аялдарда белок болбосо, жанагы субхан эркектерде жана киста өсүп кетпесе, же болбосо бөйрөктүн жартысынан көбү жакшы иштебей аткан болсо, анда субханалла биз айтабыз, сенде анда сыйкыр экен деп айтабыз. Эгерде бөйрөгү ооруп аткан болсо, бирок бөйрөк дагы шишип калган болсо, анда айтабыз, сен сага көз тийип калыптыр дейбиз. Ошон себептен биз эмнекен бул нерсе жагынан аябай жакшылап тыкандык менен, дыкаттык менен текшерилет тугандар. Бирок ар бир үй бүлө, ар бир киши жок дегенде 1 жылда, же болбосо 3 айда бир негизи рукуяга негизи келип катышып туруш керек. Билесиздер, профилактика деген бар. Профилактика деген нерсени биз көпчүлүк түшүнбөйбүз. Негизинде бардыгыбыз эле врачтарга жаз күз негизи бир жолдон барышыбыз керек. Ооруганда эмес да, оору электен барып, ошо мен кайсы витамин ичишим керек экен, кайсы нерсени кылышым керек экен, деп ошон менен эле здоровый образ жизни өткөрүшүбүз керек. Басуу, туруу, велосипед тебүү, чурка, жана тренажерзалга кечке чейин темир көтөрө бер деген эч ким жок. Ал да зыян өзү. Баса турган доледе басуу, ошо өзүгө нагрузка берген убакыттарда нагрузка берүү, бул өзүнчө бир мындай илим бул дагычы. Муну ошол жанагындай бир фитнес тренер деген бар, ошонун түйүнү бар, билишиң керек болот. Врачтарга болсо жылына 2 жолу барасың. Эмнекен терапевт деп коет. Терапевт деген терапия деген бүткүл жалпы бардык нерсесин карата турган нерсе. Туурабы доктурлар? Ал эми субханалла, ошол бардык нерсени бир текшертип коюшуң керек. Эмне болгон болсо ошону даарысын ичип, же болбосо заранее кылып коюш керек болот. Тиш доктурга негизи жылына 2 жолу барыш керек. Биз баягы түшүп калганда салдырганы барабыз го. Негизи кичине кымыт калса ошону дарылатканы барыш керек да. Профилактика дейт. Ошондой эле рухуяда дагы биз эмне кылышыбыз керек болот экен? Жылына эмес, ар бир 3 айда бир таптакыр ушундай жакшыраак такыбачылык кылсаңыз, 1 айда бир ошол рукуяга Куран аяттары менен дарылоого катышы зарыл. Билбейсиң эмне болгонуңду. Түшүнүктүбү? Машалла, колдон келсе түшүндүрүп бердим. Аллах Таала жакшыраак түшүндүрүп берет, Кудай кааласа. Бул биздин мындай сиздерге мындай бир жөн эле көп убактардачы биз айтабыз да, бир эле жерде мындай рукуяда көп убактарда кээ бирде бир жолу жетиштүү болот. Бир эле күн. Кээ бирде субханалла жылдап жүрүш керек болот. Мисалы болсо эпилепсиялар менен ооругандардыкы жанагындай бир көчө айтып түшүндүрүп бергенбиз. Жиндер, ичтеги жиндер бар, сырттагы жиндер бар деп. Адамдын ичинде жана сыртында боло турган. Мына ошолорду мисалы кээ бир убактарда айлап кетип калышы мүмкүн. Бирок айтабыз, стандартный субханалла 3 күндөн 11 күнгө чейин окуш керек деп айтабыз. Бирок көп убактарда аларга баягы молдонун күчү жетпейт эмес. Бул адамга сыноо болгон себебинен субханалла ушундай. Кээ бирлер 1 айлап, кээ бирлер 3 айлап, кээ бирлер 1 жылдап жүрүп калат. Бирок иншалла ошол нерсе айыгар анык. Айыкпай калбайт. Болгон нерсеси сиз менен бизден истикамат, постоянство, анан сабыр керек болуп эсептелет. Иншалла Аллах Таала айыктырат. Ушундай нерсе. Урматтуу бир тууганым, ушул бул биздин туура негизде дарылоонун, же болбосо Куран сунна менен. Куран сунна менен негизи пайгамбарыбыздын хадистеринде кантип окуш керектигинде ошо Куран аяттарын окуганы бар. Мисалы сахабалардын Фатиха окугандыгы, ошондо кээ бир сахабалар ушул аятты окудум эле, жиндер кулап түштү, могул аятты окуганда субхан көздөн айыкты, момундай кылган деген аябай көп. Бирок ошол нерсе Куран суннанын негизинде бидат же болсо жанагындай бир кереги жок нерселер менен кирип кетпеш керек. Мисалы бирөө мен бүгүн ай жаңгырыптыр, ошо ай жаңгырган мезгилде могул убакта окуйм сени, же болбосо күн мындай жанагындай бирдемке болгондо кел, же болбосо тигиндейде кел деп ушинтип аткан болсо, андайга субхан биз бара албайбыз. Ал өзү жакшы эмес. Ошол ооруп аткан адамдын оорусун күчөтүп кое турган нерсе бар. Ошол именно субханалла шайтандар эмне кылышы мүмкүн экен? Ошол адамды туура эмес жолго багыттап коюшу мүмкүн. Кээ бир жанагындай окуй тургандар. Ошондо тандаш керек. Мен бир эмеде сабагымда бар, иншалла. Эмеден карасаңыздар бар ушул сабак, иншалла көрсөңүздөр болот.
Эгерде сиз барган адам өзү окуп атып, эстеп кыйналып аткан болсо, анан кийин айтышы мүмкүн, ой сеники оор экен, чото мен кыйналып кеттим десе, деп коюш керек экен да. Бул өзү дагы көз тийген эме экен депчи. Өзүнө көз тийген адамдар эстеп кыйналып эмне болот? Ушунда бир өзүнө өзү батпай, жанагындай сен окуп атканда эстеп дей бериши мүмкүн, жанагындай кыйкырып калып. Анда сенин аябай күчтүү болуп кетти. Ошол адам өзүндө жин бар, өзүндө көз бар, же болбосо дубаланган адам өзү ошол болот. Мына ошон себептен кээ бир нерселерди айтып коет атабыз го. Өзүбүздү руханий дарт бекен, же болбосо жөн эле ден соолугубуздан экенин билиштириш үчүн биз айтып бердик. Аллах разы болсун. Жеткизе алдым иншалла. Силерге аманат, муну жеткизесиздер. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхadu ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.